Нурбол Төлөбович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, ушу 13 апрель быйылкы жылкы датага биздин республикада дагы 42 жаңы COVID-19 коронавирус инфекциясы менен жугузуп алган оорулар жугузуп алгандар катталды. Алардын ичинен Бишкекте 10 адам, Чүй областынан 6, Нарын областынан 9 киши, Ош областынан 9, Ош шаарынан 5 киши, Жалал Абад областынан 2 киши жана Баткен областынан 1 киши коронавирусту жугузуп алгандыгы аныкталып атат. Жалпы жону менен Кыргыз Республикасы боюнча 419 оору жугузуп алган оорулар катталды. Жалпысынан Жалал Абад областында 91, Ош областында 128, Ош шаарынан 59, Чүй областынан 27, Бишкек шаарынан 69, Баткен областынан 5, Нарын областынан 34, Ысык-Көл областынан 6 адам ошо ковид менен жугузуп алышты. Бир сутканын ичинде стационардан 13 пациент айыгып чыгарылды. Жалпы жону менен республика боюнча башынан 67 пациент айыгып, сакайып, аман-эсен үйүнө чыгарылды. Ушул эле учурда медицина кызматкерлери 16 учуру катталып, 9-у Бишкек шаарынан, 4-ө Ош областынан, 2-ө Ош шаарынан, 1-ө Баткен областынан катталды. Баштан бери келаткандан ушу медицина кызматкерлери ооруп калган, жугузуп алган учуру 79 учурга барып калды. Жанакындай жугузуп алгандардын арасынан 224 аял кишилер, 195 эркектер. Азыр өткөн суткада жугузуп алгандардын ичинен 23 аял киши болуп, 19 эркек. Жашына бөлүп келе турган болсок, 15 жашка чейинкиси 39, 1 жашка толо электер 3, 16-дан 19 жашка чейинкиси 12, 20-дан 35 жашка чейин 105, 35 жаштан 55-ке чейин 157, 55 жаштан өйдөрөгү 106 адам катталып, жалпы жонунан 419-ду түздү. Бүгүнкү күндө биздин стационарларда 347 адам жатат. Оор акыбал менен 11, реанимацияга кармалып турганы 6. Орто оорчулукта 336 адам бүгүн дарыланып атат. Айтып кеттим, 67-си сакайып чыгып кетти. Каза болгондордон 5 болуп туруп атат. Жалпы жонунан контакта болгондорду айта кетели. Жакынкы биринчи категорияда контакттар 1359 адам көзөмөлдө турат. Экинчи категориядагы контакт болгондордон 5540 адам биздин көзөмөлдө. Жалпы обсервацияда туруп аткан адамдардын саны 947 менен турат. Бүгүнкү күндүн да бир орчундуу маселеси катары айтып кетишим керек. Ушу медицина кызматкерлери ушул коронавирус менен жугузуп алган учурлары өсүп калгандыгы байкалып атат. Жалпы биздин калкты дагы ушул маселе кооптондуруп атса керек. Бирок айта кетиш керек, акыркы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча деген дүйнө жүзүндө 22 000ден ашык медицина кызматкерлери ушул коронавируска дуушар болуп турган кези. Кээ бир айта турган болсок, мына Италия мамлекетинде 15 000ден ашык медицина кызматкерлери дуушар болуп, бүгүнкү күндө ошо дарыланууга мажбур. Бизде болсо мына 79 болуп атат. Мунун деген жанакындай себептери дагы ар кандай болушу мүмкүн. Анткени мына ВОЗдун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген аналитический материалдарына такалып келе турган болсок, таянып, ошол жерде өтө жакын жанакындай биздин ооруп калган адамдарды тейлеп аткан учурларда же болбосо ошол жерде көп убакыт ошол жерде болуп, жанакындай медициналык тейлөө учурунда жугузуп алышы мүмкүн. Же болбосо жалпы элдин арасында түшүндүрүү иштерин же башка контакт болуп атат, ошолор менен иштеп аткан учурларда тыгыз жанакындай
оорулар менен байланышта болуп калганда ошо жугузуп алып аткандары маалым. Мына ошол ар бир медицина кызматкерлеринин жугузуп алган учурларын баары тыкыр комиссия аркылуу изилдеп азырдан карап чыгып атабыз. Бул дагы жалпы мен бир дагы ушу өзүмдүн коллегаларыма деген мындай күнөө кое албайм. Анткениден аябай баягы мекенин астында, элдин астында кызматын кылам деп ошол жерде чуркап баарыбыз тең чуркап жүрүп иштеп атабыз. Ошол учурда мына морекиндей жалпы ушу оорунун өзгөчөлүгү ошондой экен. Биздин медицина кызматкерлерибиз дагы ушундай жугузуп алганга да дуушар болуп жатышат. Суроолорго өтсөк. Эгерде мүмкүн болсо расмий тилде дагы айтып берип койсоңуз. Уважаемые соотечественники, на 13 апреля текущего года зарегистрировано 42 новых случаев, подтвержденных COVID-19. Из них в Бишкеке 10, в Чуйской области 6, в Нарынской области 9, в Волжской области 9, в городе Ош 5, в Джалабадской области 2 и в Баткенской области 1 случай нового заражения. Таким образом, в Кыргызстане подтвержденных случаев зарегистрировано 419 зараженных. Из них в Джалабадской области 91, в Волжской области 128, в городе Ош 59, в Чуйской области 27, в городе Бишкек 69, в Баткенской области 5, в Нарынской области 34, в Иссыкульской области 6 человек заражены COVID-19. За сутки из стационара выписано 13 пациентов с выздоровлением. Лабораторные результаты отрицательные. Всего за время эпидемии выздоровлено с выздоровлением выписано 67 пациентов. Медицинских работников из числа вновь поступивших 16 случаев, из которых 9 медработников заразились в городе Бишкек, 4 в Волжской области, 2 в городе Ош, 1 в Баткенской области. Таким образом, всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 на сегодня 79 случаев. Из зарегистрированных положительных случаев 224 составляют женщины, 195 мужчины. Среди новых случаев 23 женщины и 19 мужчин. Если по возрасту рассмотрим, то дети в возрасте до 15 лет 39 случаев, из них до года 3 случая, от 16 до 19 лет 12 случаев, от 20 до 35 лет 105 случаев, от 35 до 55 лет 157 человек, 55 лет и старше составляет 106 человек, итого 419. По состоянию госпитализированных в стационаре находится 347 пациентов. В тяжелом состоянии находится 11, из которых 6 в реанимации. Из этих 11 тяжелых больных 3 это медицинские работники. Проводится лечение, идет медицинское наблюдение. Со средней тяжестью в удовлетворительном состоянии 336 больных. Как я уже сказал, выписано 67, умерло от COVID-19 5 пациентов. Вот, близкие контакты на сегодня составляют 1359 человек, за которыми ведется интенсивное наблюдение, проводятся профилактические мероприятия. Другие контакты, то есть контакт с низким риском, составляет 5540 человек. На обсервации по Кыргызстану находится 947 человек. Нурбол Төлешович, анда коомдо көтөрүлүп жаткан жана ушу биздин кесиптештерден келип жаткан суроолорго өтсөк, анда биринчиден баштасак, ошо жакында сиз өзүңүзгө байкасаңыз керек, көрсөңүз керек, ушул медициналык кызматкер кечирим сурап ошо маалымат тараткан үчүн дагы бир видео чыкты. Жанагы жана сиз боюнчачы, средства индивидуальной защиты. Анан ошол боюнча бул канчалык маалымат чындыкка дал келет? Бул Минздравтан да ушу кооптонуу бар. Анткени биз координаторлор менен, жетекчилер менен тыгыз жумуш алып баратабыз.
иштеп аткан медициналык кызматкерлерге андай жанакындай үстүртөдөн мындай кысым көрсөтпөө аракетин жүргүзгүлө деп айтып атабыз. Анткени ал жерде ар бир медицина кызматкерлери кандайдыр бир көйгөйдү айтышы мүмкүн, а эртеңки күнү кайра келип жанакындай телевидение чыгарып же болбосо соц тармактарга чыгарып кечирим сурап атканы бул негизи туура эместикке барат. Биз муну тийиштүү иштерди азыр түшүндүрүүлөрүн жүргүзүп иш алып барып атабыз. Өлкөнүн түштүк жакта буга чейин баарыбызга белгилүү ушул жанагы өзүн дарт жуктуруп алган дарыгерлер да болгон. Анан ал боюнча дагы Бишкектен группа кетти эле түштүккөчү. Ошолор боюнча кандай иштер жүрүп атат? Туура, мына Ала Быка районунда ошо биринчи жанакындай 5 медициналык кызматкерибиз ушул ковидти жугузуп алгандан баштап эле бизде жанакындай кооптонуу пайда болуп, ушул саламаттык сактоо министрлиги астында атайын топ уюштурулуп, ошо тийиштүү кызматтардан 3 кишини топтоп биз Түштүк регионуна жөнөттүк. Анткени ал жерде дагы мына күндөн күнгө катталып аткан учур. Ошол кандай шартта жугуп калышы мүмкүн, же болбосо кандай учурлар болуп калды, ошо толук тастыктоо үчүн ошол биздин топ иштеп аткан кези азыр жанакында анкеталарын, сурамжылоо баракчаларын баарын даярдап, бияктан макулдашып, ошол боюнча иш жүрүп атат. Булар тезирээк иштеп келгенге деп биз жанакында жолдомо бердик эле. Ошол келгенден баштап биз дагы убагында жанакындай сунуштарды берип, ушул боореки жугузуп ала турган жолдоруна деген бир бөгөт койгонго аракет көрүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө Жалал Абад областында бул биздин топ иштеп атат. Буга чейин дагы айтылып кетти эле ушул компенсация маселеси деп. Ушул качан медицина кызматкерлери компенсация ала баштайт жана бул процесс узак мөөнөткө созулуп кетпейби, анткени акча каражаты азыр керек болду деп дагы кайрылып атышты. Компенсация маселеси дагы бизди да түйшөлдүрөт. Бүгүнкү күндө мына ошол бизден иштеп аткан кызматкерлерге, медиктерге жанакындай очок оорулардын очокторунда иштеп атышат. Ошол жерлерге жанакындай эпидфонд кошумча акча төлөмдөрү каралган. Ошону толугу менен азыр төлөп бүткөндүн үстүндөбүз. Компенсация болсо бүгүнкү күнү жанакындай нормативдик талаада жүрүш керек экен. Ошонун деген толук ошол жагын иштелип атат. Ошол нормативдик актылардын баары кабыл алынып түшкөндөн кийин бул төлөмдөр жүргүзүлөт деп ойлойм. ВОЗ призвала проводить больше тестирования. Какова политика Минздрава Кыргызстана в этом отношении? Действительно, на сегодня Министерство здравоохранения предпринимает все необходимые меры по приобретению этих необходимых тест-систем, расходных материалов, реагентов. Мы по возможности ведем большую переписку и с Министерством иностранных дел, с посольствами, с большими поставщиками, чтобы не было у нас перебоев в тест-системах. На сегодня, чем больше тестирований, действительно мы находим больше положительных результатов. Соответственно, мы очищаем наше общество от источников инфекции. Действительно, вот это большая работа. Политика Минздрава в этом отношении, я думаю, в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Мы по возможности будем стараться использовать передовые технологии. Это ПЦР-исследования, которые действительно показывают наиболее точные результаты. И работа в этом направлении у нас она идет непрерывно. Ушуга эле окшош суроо экен. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму экспресс тесттин натыйжалуулугу төмөн болуп жатат деген таризде колдонуудан баш тартып турууну да сунуштаган. Буга кыргыз медицинасы кандай карап жатат? Бүгүнкү күнү экспресс тест системалар келген. Ушул бул ушундай дүйнөнү каптаган чоң оорулар болгондо деген баягы мыйзам ченемдүү нерселер, анткени ошондой препараттар, жанакындай тесттер чыгып ишке колдонулат. Бүгүнкү күндө мына бул экспресс тесттерден жанакындай жыйынтык бере турган немеси төмөнүрөөк болот.
Анткени бұл диагноз қойғанға бұл экспресс тесттер қолданылбайды. Бұл скрининг жүргізілгенде қолданылчу экспресс тесттер. Мұны башынан біз білгенбіз. Жанакы чегарадан кирип атканда масса келгенде авиа каттамдар токтоло элек учурда деген ошол экспресс тесттер келип, биз ошолорду иштеткенбиз. Анткени ошол эгерде адамдарда жугузуп алган бир учуру болгондо ошол экспресс тест менен кандайдыр бир деңгээлде ошол биринчи жанакындай фильтрде колдонулду. Кийинки азыркы күндө кандай кылабыз? Биз азыркы күндө жанакындай так эле ПЦР тест системаларга өтүп, экспресс жанакындай тесттерди болсо биз чегарадан бизге келип аткан, тышка кетип аткан жанакы чоң көлөмдүү автоперевозкалардын баягы айдоочуларын текшерип, өткөн адамдарга бизден чыгып кетип аткандарды дагы экспресс текшерип беришибиз керек. Ошого колдонуп атабыз. Мындан тышкары экспресс тест системаларды жанакындай бу эпидемия бүтүп калган бир убакыт келет. Ошол кезде деген бизден жанакында калың катмар элдин арасында деген ушу кандайдыр бир деңгээлде ушу COVID-19 вирусу дагы эле калып калган жокпу деген таризде биз изилдөөлөр жүрөт. Ошого биз бул экспресс тесттерди колдонобуз. Ушул Минздравдын саламаттык сактоо министрлигинин ошол күрөшүнө коронавирус боюнча илдет менен күрөшкөнгө ошол саламаттык сактоо уюмундагы профсоюз уюмдары кандай жардам берип атат? Бүгүнкү күнү медицина кызматкерлеринин профсоюзу аркылуу дагы тыгыз байланышта иштегенге туура келет. Анткени деген ал жерде жанакындай ооруга чалдыккандарыбыз бар. Алардын укуктарын дагы карай турган бирден бир ушу биздин жанакындай кесиптик конушубуздун баягы ролдору да чоң. Ошон үчүн бул учурда жанакындай медицина кызматкерлеринин укуктарын дагы жанакындай сактап туруш керек. Алардын талаптарын дагы биз келип ушу чогуу иш алып барып атабыз деп айтсам туура болот. Удается ли Минздраву параллельно решать и другие вопросы по развитию здравоохранения? Не остановилась ли работа по решению задач, принятой национальной программы развития сектора до 2030 года? Здесь в Минздраве создан оперативный штаб по противодействию коронавирусу. Оперативным штабом проводятся все необходимые профилактические, противоэпидемические мероприятия. Члены штаба задействованы во всех отношениях, но остальные сотрудники Министерства здравоохранения, они в штатном режиме обеспечивают всю необходимую работу по охране здоровья нашего населения. Сколько лабораторий в Бишкеке проводят тестирование на COVID-19 и каков порядок приема граждан? Можно ли попасть туда самонаправлением? На сегодня, значит, по стране у нас задействовано 9 вирусологических лабораторий, из них 3 лаборатории это мобильные лаборатории экспресс-диагностики. Соответственно, все эти лаборатории на сегодня задействованы по приему анализа для вирусологических исследований. Касательно самонаправления, на сегодня мы продумываем эти все вопросы. Мы в контакте с некоторыми большими частными лабораториями на сегодня пытаемся организовать вот эти исследования, потому что на сегодня большая приоритетная задача это охватить наших больных, зараженных и контактных лиц. И как только у нас появится вот эта необходимость, когда мы успеем запустить вот эти мощности, то мы немедленно об этом сообщим. И все, кто желает, не смогут у нас пройти тестирование на наличие коронавируса. Подтверждаете ли вы, что у одного сотрудников Минздрава обнаружили COVID-19? Что вы намерены делать в дальнейшем? Здесь вопрос касается сотрудничества одного из организаций здравоохранения республиканского масштаба. Данное сотрудничество было привлечено для работы в оперативном штабе. Она заразилась
коронавирусом в каких-то обстоятельствах. Сейчас идет полное расследование случая, где это произошло, как произошло. Соответственно, она получает соответствующее лечение на сегодня. Мы уточнили все, кто был в контакте, имел возможность или существовал какой-то риск. Мы организовали, ну, так скажем, первоочередные противоэпидемические мероприятия, обследовали всех тех лиц, которые были в контакте в тесном. На сегодня результаты отрицательные, но проводятся наблюдения, соответственно, мы принимаем все необходимые меры. Адам кыргыз жараны болобу же башка бир жаран ушу коронавирус илдетин жуктуруп алгандан кийин, анан айыгып чыккандан кийин адамдын организминде кандай өзгөрүүлөр болот, кандай өзгөрүүгө дуушар болот? Бул коронавирус жанакында жугуштуу инфекциялык дарт болгондон кийин жанакында толугу менен айыгып чыга тургандыгын биз лабораториялык жол менен тастыктап чыгарылат. Алардын жанакындай организмден вирус жок, айыгып кетти дегенден кийин жанакындай чыгышат. Мындай өтө деле чоң өзгөрүүлөр байкалган жери жок деп биз маалымат алып атабыз. Мына айыгып чыкканда мына көбүнчөсү, мына мен айткандай 336сы бүгүнкү күнү жеңил түрүндө же болбосо оорунун кандайдыр бир өзгөчө бир белгилери жок турган кези лабораториялык жол менен тастыктап биз бүгүнкү күнү булардын артында жанакындай алдын алуудагы клиникасына жараша дагы дарылоо процессин жүргүзүп атабыз. Мындай калып калат же болбосо муну өнөкөт оору катары бул каралбайт. Анткени бул вирустук инфекция курч мүнөздө өтүп кетип, ошодон кийин булардын артынан дагы жанакындай көзөмөл жүргүзүп, ошого анализ да жүргүзүп турабыз. Бул өтө курч мүнөздө жалпы дүйнөдө дагы ушул кезде процесс жүрүп аткан учурда. Анан азыр деген бул кандай болуп калат, канчасы жанакындай бир калдыктары калып калабы, жокпу деген маселе бул кийинки этаптагы биздин ишибиз болот. Сиздин көз карашыңызда коңшу мамлекеттер менен салыштырмалуу Кыргызстанда ушу коронавирус илдетинен айыккандардын санынын көрсөткүчү мындай айтканда төмөнүрөөк, бул эмне себептен болду деп ойлойсуз? Бул себеп деле эмес болуш керек. Анткени коңшу мамлекеттерде бир аз эртерээк башталып калып, жанакындай дарыланып чыгып кетип аткандардын саны деген ошол жерде кичине көбүрөөк. Бирок баягы элдин санына салыштырмалуу көрсөткүчтөр болот да. Алар менен эле тең эле биз келе атабыз биз. Сколько всего нужно в сутки и в месяц средств индивидуальной защиты по тем же наименованиям и конкретно для системы здравоохранения? Можете предоставить данные, откуда эти цифры взяты? Во-первых, не останавливаясь на общих количествах, это очень большие цифры получатся. Я бы просто сказал, что мы собираем потребности в зависимости от количества людей, которые привлекаются к этой работе. Потому что у нас есть система трехуровневой безопасности. Соответственно, на каждом уровне безопасности у нас есть определенное количество медицинских работников. И вот, соответственно, этого уровня безопасности и по количеству людей мы делаем заявки. Такие заявки мы подготовили в международной организации, вот, по получению донорской организации. Все эти расчеты сделаны на тех фактических материалах, на фактических цифрах. Поэтому привлекаются и работники санитарно-карантинных пунктов, работники первичной медико-санитарной помощи, это ЦСМ, территориальные больницы. На втором уровне уже задействованы мобильные группы, которые объезжают контактировавших лиц, население, которое находится на домашнем карантине. Третий уровень по безопасности – это уже лаборатории, которые занимаются диагностикой коронавирусной инфекции. Кроме того, на этом уровне находятся у нас наши медицинские работники инфекционных стационаров, те, кто занимается реанимационными и интенсивной терапией. Поэтому, вот, исходя из вот этих цифр, мы делаем заявки и расчеты, потому что они меняются иногда в сторону увеличения, иногда идет перегруппировка сил и средств, соответственно, этому мы обеспечиваемся средствами индивидуальной защиты. На сегодня уже с этим вопросом немножко стало полегче, потому что
На сегодня уже идут гуманитарная помощь в этом плане. Поступают комбинезоны, защитные халаты, маски, очки. Буквально вот за последние 2 дня мы получили 600 бесконтактных термометров, поступили 50 тепловизоров дополнительно для того, чтобы мы могли обеспечивать термосканирование вот тех подлежащих контингентов. Поступают перчатки, маски. Это немедленно составляется разнарядка, и мы почти ежедневно направляем во все регионы средства индивидуальной защиты для того, чтобы мы могли обеспечить тот уровень безопасности, который необходим при работе с коронавирусной инфекцией. Канчалык деңгээлде ушул COVID-19 илдетин жуктуруп алган жарандар менен биргеликте ошол жерде кызмат өтөп жаткан саламаттык сактоо кызматкерлери өзүнүн жеке коргоочу жабдыктары менен камсыздалгандыгы канчалык деңгээлде камсыздалган алар? Бүгүнкү күндө мен айтып кеткендей, жанакындай 3 деңгээлге бөлүп коюп, ошолорду приоритет катары каралат дагы. Жанакындай өзгөчө ушул оорулар катталып аткан район, областтарга биринчи иретте ошол жака жөнөткөнгө аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күнү да мына эртең мененки видеоконференцияда бүгүн бардык жетекчилерден да биз толук сурадык. Бүгүн канча жерде ушул мүчүлүштүктөр бар, жетишпегендиктер барбы дегенде, бүгүнкү күндө түнү менен кечи менен бүт ушул атайын кийилчү кийимдердин баарын алышып, бүгүнкү вопростор ошо респираторлор боюнча болуп атат. Ошо респираторлор дагы келип болгонун деген биз биякта запаста кармабай түзмө-түз эле ошол тийиштүү жерлерге жөнөтүп атабыз. Бул жерден аракет көрүлүп атат. Мындан аркысы деле ошо бүгүнкү күнү бизде иштеген ишкерлер дагы жанакындай гуманитарный катары алып келгени да бар. Жанакындай биздин медицина баягы организацияларыбыз, мекемелерибиз сатып алганга дагы мүмкүнчүлүк бүгүн бар. Бүгүндөн баштап тендерлерге коюп, бүгүндөн баштап да кошумча дагы могу атай кийилчү кийимдерди жана өзүн өзү коргой турган шаймандардын баарын алганга мүмкүнчүлүктөрүбүз түзүлдү. Кечээ күнү социалдык тармактарда дагы бир сүрөт чыкты. Ушул медицина кызматкерлери топтолуп бир автобус менен кетип баратканы. Ошондон улам суроо туулуп атат. Канчалык деңгээлде медицина кызматкерлери транспорт менен камсыздалган, жумушуна алып баруу жана жумушунан алып кетүү? Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлигинин атайын буйругу чыгып калган. Ар бир жанакындай биздин мекемелер атайын жанакындай дежурстволорду бекиттирип уюштурулган, жанакындай иштеген кызматкерлерди керектүүсүн алып кетип, кайра алып кетип үйүнө жеткизип турган маршруттарынан өйдө бекитилип, ошол иштерди жүрүп атат. Мындан тышкары бизде дагы жанакындай жардам катары келген чоң компаниялар бар. Булар да жанакындай маршруттук микроавтобустарды берип, ар бир мекеме уюмга бекитип койгонбуз. Ал жерде иштеген адамдар жанакындай маршруттар менен үйлөрүнө жеткизип атат. Анан чогуу жүрдү дегенде, бул жерде биз дагы өзүнчө баягы көзөмөл жүргүзүлүп турат. Ал жерде ооруган адамдар жок. Баары тең. Эгерде карантинге же болбосо жанакындай изоляция туш боло турган болсо, алар өзүнчө шарт менен жеткизилип, же болбосо биз карантинге коебуз аларды. Жалпы жонунан жанакындай барып келип аткан адамдар бул биздин жакшынакай эле ден соолугу чың результаттары бул коронавируска тиешеси жок деп өзүнүн ишин штаттык түрдө жасап аткан адамдар булар. Ал эми ошол жана социалдык тармактарга чыккан сүрөт боюнча кандай маалымат бересиңер? Бул жерде социалдык тармакта ошол биз Ошко же Жалал Абадка кетирип аткан учурларды тартып кээде көрсөтүп коюп атышат. Ал жерде азыр жол шартын билесиңер, болбосо бирден экиден самолет менен эле кетирмекпиз. Но бүгүнкү күндө жана маршруткада 4-төн 5-тен отургузуп жөнөткөнүбүз ушундай болуп аткан учур.
И последний вопрос. На блокпостах в Бишкеке дежурят еще и врачи. Костюмы им выдаются не ежедневно, не у всех есть термометры. Зачем на блокпостах врачи, если по сути они никого проверить не могут? Как я уже сказал, за последние 2 дня мы уже получили 600 бесконтактных термометров от предпринимателей, которые работают у нас в Кыргызской республике. Это большей частью золоторудные компании. И получили 50 тепловизоров. На сегодня все блокпосты в городе Бишкек мы им выделили 100 бесконтактных термометров. И по всем областям уже распределили и термометры, и средства индивидуальной защиты. На сегодня этот вопрос уже имеет решение. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Бүгүн сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Усимбаев Нурболот Төлешович маалымат берди. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкал ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ошондой эле ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан угуп көрдүңүздөр. Ошондой эле Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинен дагы түзүүдөн көрүүгө шарт болду. Уважаемые телезрители, радиослушатели, вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Усимбаев Нурболот Төлешович. Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкал ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радио, также через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Спасибо вам за внимание.